Президент Садыр Жапаров бийликтин аброюн көтөрө турчу ар түрдүү мамлекеттик долбоорлор тууралуу байма-бай билдирүү жасап келет. Арасында Караколдук аэропортунун реконструкциясы, Ысык көл мейманканасынын ордуна курулуп жаткан президенттин жаңы хан сарайы да бар. Мурда тургундар кааласа мындай имараттарды курууга тендерди ким, эмне үчүн утканын көзөмөлдөй алчу. Ал тургай калдыктарды тазалоодон тартып, шыбак ишине окшогон жумуштарга дейри көз салууга мүмкүн эле. Баары интернетке жарыяланып, кээде паракорлор тендерди жакындарын алып берүү үчүн түркүн айла амалдарды колдонууга аргасыз эле. Мисалы аты жөнүндөгү айрым тамгаларды ошого окшош латын арабине өзгөртүп, маалыматты керектүү адамдар гана таба алсын деп жасашчу. Бирок журналисттер аны да ашкерелеген. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин мындай ачык айкын мамлекеттик сатып алуу системасын сынга алган. Анын айтымында бул такыр натыйжасыз. Ошого президент кайрадан өзү жоопкерчиликти алып, тендерди жокко чыгарып, ишканаларга товар жана кызматтарды жеткирип берүүчүдөн түз, өзү каалагандай сатып алууга жол ачкан. Эми андай келишимдер тууралуу маалыматты жарыялоонун кереги жок. Бирок биз баары бир Жапаровдун дорундагы 11 ири долбоорду талдап чыктык. Алардын 6-нун эле баасы бери дегенде 137 миллион доллар турат. Калгандарынын наркын аныктоого мүмкүн болгон жок. Долбоордун баарын президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев тескейт. Жапаровдун тушунда бул мекеменин таасири оңмогондой күчөдү. Баарынан да кызыгы бул долбоорлордун баарын ишке ашырууга келишимдер болгону 5 компанияга тийген. Алардын баары бири-бирине байланышкан компаниялар. Ал эми ээлери 2 адам менен байланыштуу кишилер. Ошол эле Туманбаев жана президент Садыр Жапаров менен. Бул иликтөөнү Темиров Лайф редакциясы баштаган. Бирок январда милиция басылманын азыркы гана эмес, бир нече жыл мурда иштеп кеткен кызматкерлерин да кармаган. Ошого бул ишти Серпи, Клоп жана Темиров Лайф биргелешип улантты. Кыргызстандыктарга өлкөдөгү коррупциянын масштабын гана айтып тим болбой, журналисттерди камоого болсо да, чындыкты эч качан жашырууга мүмкүн эмес экенин көрсөтүп берүү үчүн. Иликтөөнү толугу менен баяндамадагы шилтеме аркылуу Клоптун сайтынан окуңуз. Дароо сайттын күзгүсү ачылат, ал сайт бөгөттөлгөнүнө карабай иштейт.